Ойгон деген сөз өтө терең маанидеги сөз экен. Уйкудан эмес, жашоодогу жалкоолук деген чыныгы ойго жүрүп уктагандан ойгон деген маани экен. Адамдардын көбү уйкуда, өлгөндөн кийин ойгонушат деп бекер айтылбаса керек. Биз негизи кедей болуп, кыйынчылык чегип жүрбөшүбүз керек болчу. Эч ким күнөөлүү эмес, өзүбүздүн жалкоолугубуз, напсибиз күнөөлүү. Тынбай изилдеп окусаң, көп таап, ийгиликтерге жетишсеңиз болот. Чындыгында ошондой. Акылдуу, иштерман, жагымдуу, жылдызы жанган адамдарды жандагыла. Алар эмне үчүн акылдуу? Же кантип ийгиликтерге жетишкен? Себебин билсек, себеби убакытты өтө туура пайдаланышкан тура. Жана сөзсүз алар тынбай китеп окушкан. Четине эле алып окуй беришпейт, керектүү, пайдалуу китептерди окушкан. Ошондо күн сайын бир нерсе билип, жаңы нерселерди үйрөнүшөт. Кээ бирөө 5 сааттан китеп окуганды адатка айландырышыптыр. Мен 5 саат жөн эле китеп окуп турмун деп өкүнгөн да эмес. Тескерисинче дем, күч, кайраттануу, шыктануу алышкан. Эч качан токтоп калышкан эмес, алдыга. Жараткан дагы кулунун аз болсо дагы күндө уланып турган амалын өтө жакшы көрөм деген эмеспи? Бир нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күн кеткенден кийин эч качан кайтып келбейт. Эч качан ушул күнүңүз бош кеттиби? Же бир нерсе жасадыңызбы? Же кечке уктадыңызбы? Же достор менен ашыкча отуруп убакытты ысырап кылдыңызбы? Кинолордун катыгын бердиңизби? Же кечке ызы чууга толгон интернетте отурдуңузбу? Ойлонуп көрүңүз. Ар бир өткөргөн күнүбүз келечек үчүн коюлган тепкич болуш керек. Көпчүлүк кыялданышат да жетейин деген максаты аябай оор көрүнүп баш тартышат. Көз коркок, колу баатыр. Бир жолу чалынып жыгылсаңыз же тайгалансаңыз, ошол жерде жата бербейсиз да, туурабы? Ошол сыяктуу улам аракет кылсаңыз, максатыңызга жетесиз. Балакатка жетерек балдар менен кыздар мен кантип 20, 30, 40 жашка чыгам деп кыйналып ойлонушкан эмес. Алар кантип деген нерседен кабары жок. Биз дагы кантип дегенди таптакыр ыргытып, аракет гана кыла берсек, жараткан сөзсүз күтүлбөгөн жерден ийгиликке жеткирет. Бир ишти кылууга бел байласаңыз, ай ушу болбой калат го деп баштасаңыз, туура болбой калат. Сөзсүз буюрса болот десеңиз, сөзсүз болот. Ишеним, тобокел жана сабыр сиздин досуңуз болуш керек. Ишеним өлгөн кезде, сабырыңыз түгөнгөн учурда кыялдарыңыз дагы өлөт. 99 жолу болбогон нерсе 100-чү жолу сөзсүз болот. Көп ийгиликке жеткендердин тарыхын окусаңыз, бир максатына жетиш үчүн канча миңден жолу тажабай кайталап аракет кылышкан. Лампочканы ойлоп тапкан Томас Эдисон 11.000 жолу аракетинен кийин гана ийгиликке жетишкен. Бирок көп пенде ийгиликке бир кадам калганда өзүн таштап, үмүтүн үзүп, чоң бакыттардан кур калат экен. Сонун максаттарыңыз бар болсо, ишке аша электе ар кимге айта бербеңиз. Ишке ашпай калышы мүмкүн. Бул ушундай бир сыр экен. Анан сизге бирөө маңдайыңызга келсе айтасыз, мен ушул ишти кылган атам деп, ал киши болсо бул ишти кыла албайсың дейт. Муну эч агылы кылып койшукан. Кыйын негизи кыйын деп. Ал сиздин кылып кылбашыңызды айткан жок. Өзүнүн кыла албашына көзү жетип, сизди өзүнө салыштырып кыла албайсың деп койду. Ошондуктан өзүңүздүн жүрөгүңүз сезип турса, алдыга кадам таштагандан чарчабаңыз. Көптүн бири болуп жашабаңыз. Ойгонуңуз, ойлонуңуз, толгонуңуз, жаңылык кылыңыз. Эң жаман нерсе өзүңдөн өзүң күмөн саноо. Мен эмнени кыйратмак элем дегендик. Антпестен убакыттын кадырын билип пайдаланыңыз. Француз жазуучусу Бернар Бербер мындай деп жазыптыр. Bir жылдын баасын билгин келсе, экзаменден кулап калган студенттен сурагын. Bir айдын баасын билгин келсе, айына жетпей төрөгөн энеден сурагын. Bir жуманын баасын билгин келсе, жума сайын чыккан журналдын редакторунан сурагын. Bir сааттын баасын билгин келсе, сүйүктүүсүн күтүп жаткан ашык адамдан сурагын. Bir мүнөттүн баасын билгин келсе, учактан кеч калган адамдан сурагын. Bir секундтун баасын билгин келсе, жакынын автокырсыктан жоготкон адамдан сурагын. Секундтан дагы кыска көз ирмемдин баасын билгин келсе, Олимпиадада оюндарынын алтын, күмүш медалдарынын ээлеринен сурагын. Түшүндүңүз да? Бизге Кудай Таала канча убакыт, саат, мүмкүнчүлүк берип жатат. Кечээки күн кетти келбейт. Эртеңки күндү көрөбүзбү, жокпуз белгисиз. Бүгүнкү күн көп нерсени чече турган күн.
баштай албай жүрген иштериңизди бисмилла деп баштай турган күн. Кудайга тобокел кылыңыз, өзүңүзгө ишенип, эч качан коркпоңуз. Болгону кыла турган ишиңизге арам нерселерди аралаштырбаңыз. Табылды Эгембердиев агабыз жарма сатам дегенде, койчу, жармаңды сатып кимишме келе дешкен экен. Ийгиликке көзү жеткен агабыз дүйнөгө кыргыз жармасын шоро деп атап бүт элди таң калтырды. Жармаңды сатып кимишме келе дегендер азыр суусаганда тамышанып шородон уруп аткан чактары. Аскар Салымбеков агабыз Орта Азиядагы чоң базардын бирин ачабыз деп тааныштарын айтканда көбү ишенбей кошулган эмес экен. Азыр Дордой базары аркылуу көптөгөн ийгиликтердин эшиги ачылганы барыбызга белгилүү. Айта берсек мисалдар көп. Келиңиз, жашыңыз канчада экени маанилүү эмес. Сиздин каалооңуз, идеяңыз, аракетиңиз, сабырыңыз, убактыңыз, дуа тилектериңиз маанилүү. 10 жылдык өмүргө татыган 1 жылдык өмүрлөр бар. Эч качан кеч эмес. Эч качан кеч эмес. Ойлонуңуз, ойгонуңуз.